Саламатсыздарбы урматтуу YouTube каналымдын жалпы көрүүчүлөрү, сиздер адаттагыдай эле Айзат Болотбек кызы YouTube каналын көрүп жатасыздар. Бүгүн болочоктогу ата энелерге же бала жытын жыттагысы келип көптөн бери эңсеп жүргөн энелер үчүн абдан пайдалуу эфир болот деген максаттабыз. Бүгүн биз эко жөнүндө сөз кылабыз, жасалма уруктандыруу десек болот. Ал үчүн бизге толугураак маалымат бериш үчүн акушер-гинеколог Жалиева Гүлжан Каныбековнун жанына келип отурабыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Алгачкы суроо эми эко деген, жасалма уруктандыруу эмне деген дээрлик көп эле билет болуш керек, бирок айрымдарына бул жөнүндө мындай толук маалымат алгысы келет. Алгач ушул эко деген эмне кыскача айтып өтсөңүз, андан кийин дагы суроолорду узата берейин. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, саламатсызбы, урматтуу Айзат? Экстракорпоралдык уруктандыруу бул деген эмне? Бул негизи бул заманбап метод. Ошол жанагы тукумсуздукка чалыккан жубайларга кошумча методду колдонуп бала жасап бериш. Жана сиз айткандай эле ошол көп жубайлар ошо ымыркайды курчагына кысып, баланы жыттоо максатына жетпей калганга ошол методду колдонуп балалуу болгонго бир кошумча дагы метод да. Негизи эко деген эмне? Бул экстракорпоралдык уруктандыруу. Бул процесс, бул эмне деген процесс? Бул негизи ошо аялдын жанагы энелик безин, жумурткаларын өстүрүп, фолликулдарын ошол жактан жумуртка издеп, аны сыртка чыгарып, жолдошунун уругун алып, икси түрү менен пробиркада кошуп, инкубатордо багып, эмбрион жасап, түйүнчүк кылып, анан ал эмбрионду 3 күндүк болобу, 4 күндүк кылобу, 5 күндүк кылып, аялдын жатын даярдап, дарылап, анан ошол жака отургузуп беребиз. Анда ошол процессти баштан аяк түшүндүрүп берели. Сиздерге болочоктогу эне кайрылды. Кандай сиздер биринчи текшересиздер, ден соолугун карайсыздар, жолдошунун өзүнүн дегенде ошол келди клиникага. Албетте, эгерде жубайлар келсе, биринчиден биз аларды изилдөөгө алабыз да, диагностика деп коет да. Бул жерде бир эң керектүү орчундуу анализдерди алабыз, тесттерди. Ошого карата биз алдын ала аялдарды жана күйөөлөрүн даярдап баштайбыз. Алдын ала, мисалы, эгерде эко процедурасына биз уже болду, чечтик, жасайбыз дегенде, алдын ала бир 20 күндүк даярдык бар. Ал ошол 20 күн ичинде полностью жанагы обследование кылып, керек болсо жанагы ири специалисттерге жөнөтүп, эгерде кандай бир эски оорулар болсо, кандай бир хронический оорулар болсо, аларды даярдап, дайындап гана эко процедурасы жасалат. Эми баардык эле айымдарга эко процедурасы жасала береби же ден соолугунун кандайдыр бир мисалы эми бул жерде тукумсуздукту далилдеш керек да, кайсы жактан болуп атат, аял тараптан болуп атабы же эркек тараптан болуп атабы, ошол далилденгенден кийин гана кандай бир процедура сунушталат. Мисалы экого чейин эгерде андай ден соолугунда андай деле мындай күчтүү проблема жок болсо, анда биз экого чейин жөнөкөй методдорду колдонобуз, ошо бойгон бүткөнгөчү. Анан ал методдорду 2 ирет жасап, такыр болбогондон кийин гана биз уже экого барганга мажбур болобуз да. 20 күн алдын ала тесттерди алып даярдайбыз дедиңиздер. Андан кийин баскычтарды айтып берсеңиз. Мисалы, эми бул тукумсуздуктун түрлөрү болот деп айтпадымбы, ошого жараша, эгерде бул жерде консилиум менен чечилет да, атайын биздин эми эң башкы врачыбыз профессор Жихангир Чакыжы. Биз ошол бул клиникада менден тышкары дагы бир врач бар, Айнура Бекен, үчөөбүз отуруп консилиум кылабыз. Анан ошол консилиумдун жыйынтыгына жараша биз сунуштайбыз. Сизге мисалы только эко жумуш менен балалуу болгонго шартыңыз бар деп. Анан эгерде жубайлар макул болсо, атайын тесттерди алгандан кийин, жыйынтыгы чыккандан кийин аларды баарын скринингден өткөзүп, өзүбүздүн рекомендацияларды беребиз. Анан ошого жараша алар ошо леченияны баштайт. Мисалы, экого эмне даярдык? Биринчиден жанагы хронический ооруларды дарылоо, контролго алуу, обязательно жанагы биз онкологияга дагы биз неме болушубуз керек себептен азыр онкологияда жаштарда абдан көбөйүп атат. Аларга керектүү анализдерди алабыз, консультация кылабыз. Андан кийин гана ошол эконун дарыларын берип баштайбыз. Ага эмне даярдык? Мисалы, биринчиден алар мындай, кандай айтсам, тамак ашын оңдош керек. Обязательно аяка эмне кирет? Жанагы керектүү поливитаминдерди ичиш керек, экого керектүүчү. Андан тышкары, эгерде керек болсо, канды сүрүлчү дарыларды ичет. Эгерде кандай бир воспаление же кандай бир эркек тараптан, аял тараптан кандай бир
ири кандай бир специалисттердин рекомендациясы болсо ошолорду толук аткаганга аракет кылабыз да. Себептен де бизде Кыргызстанда эми көп эле бизде Кыргызстанда эндемический район по заболеваниям жана кан аздыгы көп болот, калкан без проблемасы көп болот. Ошолордун анализдерин алып тактап оорулар бар жок деп туруп анан гана даярдоо маселесине өтөбүз. Аял эркекти даярдайт экенсиздер, клиникага келишет. Эркектин уругун клиникадан аласыздар, ал жолу кандай болот? Мисалы эркектердики аялдарга караганда бир топ эле жеңил болот да, себептен алар келишет. Биринчи иретте жанагы скрининг катары спермограмма тапшырышат. Спермограмманы биздин өзүбүз эмбриолог врачтар көрүп аныктайт да. Спермограммада проблема барбы, саны канча экен, сапаты канча экен, кыймыл аракети канча экен, кандай бир морфологиясында, түзүлүшүндө кандай проблема барбы, ошонун баарын жаңы классификацияга салып бизге жыйынтыгын чыгарып берет. Анын бизде клиникада өзүбүздүн урологубуз да бар. Ал карап туруп айтат, бул мисалы бул пациентке мындай рекомендация бериш керек деп. Анан ошого жараша ал кишини чакырып алып айтабыз, мына буга чейин могу дарыларды ичесиз, колдоносуз, баланча күнү келип баланча анализ тапшырасыз деп. Анан ошондон кийин гана процедура экого кирет ал киши. Аялдын болочоктогу эненин организми ошол нерсени дароо эле кабыл алабы же канча жолу аракет жасайсыздар? Мисалы эми экога келген бизге мындай эң кыскача жалпак тил менен айтса, жыргаган адам келбейт. Обязательно бул ден соолугунда кандай бир залака болгон. Балким кайдыгер мамиле өзүнө жана өспүрүм жашында кылган, балким кандай бир туубаса проблемалары бар, балким кандай бир ошол жашоо турмушунда кандай бир ооруларга чалыгып, ошол акыбалга келип калгандар болот да. Эми аялдын тукумсуздугун айтсак, бул жерде немеси көп да. Мисалы жатында проблема болушу мүмкүн, жатындын түтүкчөлөрүндө проблема болушу мүмкүн, энелик безде проблема болушу мүмкүн, кандай бир гормоналдык нарушениялар болушу мүмкүн. То есть бул жерде биз точно аныкташыбыз керек да, эмне кайсы жерден проблема болуп атат. Анан ошого жараша эко процедурасы тандалып жасалат. Анан эми бул эми эко деген бул эмне? Бул эми жасалма урук. То есть эгерде кыскача жалпак тил менен айтса, биз Кудайдын ишине кийлишип атабыз, мындай айткандачы. Анан бул жерден эми любой ар бир клиниканын босогосун аттаганда ар бир жубайлар ошо үмүт менен келет да, ошо меники болуп калса экен депчи. Бирок дүйнө жүзүндө статистиканы алсак, клиника Кыргызстанда болобу, Казакстанда болобу, башка чет мамлекеттерде болобу, тилекке каршы азыр белгилүү илим посттор, академиктер, мындай көп мындай жанагы клиникалык медициналык клиникалар ошол экону 100%ка чыгарабыз деп, ошого бүт өзүнүн илимин жумшап атат, бирок тилекке каршы ага болбойт да. Негедир кандай бир жерде келишпегестиктен, мисалы ар бир клиникага 10 аял, 10 кардар барса, ошонун ашып кетсе бир 4, 5, 6 боюна бүтөт да, калгандары тилекке каршы наразы болуп кетишет. Эмнегедир алардын боюна бүтпөй атат, муну дагы эле далилденелик да. Себеп дегенде ошол эле жубайларга, ошол аялдарга бир эле методика колдонулат, бир дары колдонулат, балким диагноздору бир, бирок бирөөнүкү боюна бүтүп жанагы эмбриондор өрчүп кетет экен, бирөөнүкү баары жакшы, анализдери эле жакшы, жатында деле проблема жок, эмбриондору күчтүү болду, бирок негедир боюна бүтпөй калат экен. Аялдын жатына эмбрион салынат да, ошол канча эмбрион салынат, ошонун канчанчысы чоңоюп бала болот? Мисалы эми ар бир мамлекеттин эко боюнча өзүнүн протоколдору бар да, клинический протокол деп коет да, рекомендации. Кыргызстанда тилекке каршы ал протоколдор жок, бирок мен өзүмдүн ниетим бар, что ал протоколдор негизи жазылып кийин иштетилип чыгат депчи. Эми бул жашына жараша, эмбриондун санына жараша, мисалы дүйнө жүзүндө рекомендация айтылат да, 3төн жогору эмбрион салбаш керек деп. Болбойт, 3төн жогору болбойт. Себеп дегенде эко жасатканда көбүнчө жанагы многоплодный беременность болуп калат да. Ошон үчүн 3төн көбүрөөк эмбрион салынбайт. Эгерде мындай алсак, кээ бир кардарлардын бир эле эмбрион жашап кетет, ошо бирөөнү салабыз. Кээ бириники 2 эмбрион болот, экөөнү салып беребиз. Кээ бирлердики 3 болот, 3-өн салып беребиз. Кээ бир учурда 5, 6, 7, 8, 10, 12 эмбрионго чейин болот. Биз биринчи салганда сунуштайбыз, 3-өн салып беребиз. Бойго бүттүбү жакшы, төрөп алат. Эгерде бойго бүтпөй калса, калган эмбриондор тоңдолуп турат да, аларды чекесинен жибитип, жатында даярдап, изилдеп, анан
очередь менен салып бере беребиз. Эмбрионду тоңдуруп койгондо канча жылга чейин тоңуп тура берсе болот? Ар бир клиниканын немеси ар кандай. Мисалы биз 5 жылга чейин гарантия беребиз да, кепилдик беребиз, что ал эмбриондор тоңдулуп турат депчи. Кудай буюрса эмбрионду салдык, бала өрчүп келе жатат, анан табигый жол менен бүткөн айым менен ошо эко менен бүткөн кандай айырмасы болот эже? Албетте Айзат, бул суроо абдан туура. Бул негизи эко менен бүткөн түйүнчөктүн анан жана табият жолу менен бүткөн түйүнчөктүн айырмасы бар. Ошон үчүн жана эко жасалган аялдарга 12 жумага чейин биздин клиникада көзөмөлдө болуп, определенный албетте дарыларды колдонулат. Ал бойго бүткөндөн кийин УЗИден көрөбүз, тастыктайбыз, что действительно эмбрион жатын ичинде отурат, жүрөгү сооп атат дегенде, ошо 12 жумага чейин определенный дарыларды схема менен ичип баштайт. Анан определенный ошо жума сайын ошол дарыларды биз улам азайтып 12 жума болгондо полностью аларды токтотуп, анан жанагы кадимкидей эле поликлиникага, жанагы семейный врачтарга жөнөтөбүз. Аякта уже эч айырмасы жок. Кадимкидей эле учетко туруп, эч коркунуч жок эле көтөрүп жүрөт баланы 9 айга чейин. Эч коркунуч жок. Эко жолу менен төрөлгөндө табигый жол менен эле төрөйт же кесарево болобу, ушуну да айтып өтсөңүз? Мисалы эми эко менен төрөгөн аялдар көбүнчө учурда коркушат да, себеби бул биринчи төрөт, албетте уже жашы өтүп кеткен, анан араң боюма бүтүрүп алсам деп мындай оңой жагына качып кесарево болушу мүмкүн да, бирок дүйнө жүзүндө протоколдор айтышат да, эгерде балада кандай бир проблема болбосо, эгерде бала туура жатса, эгерде веси жакшы болсо, эгерде кандай бир проблема жок болсо, жөнөкөй жанагы табият жол менен төрөгөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Бирок көп учурда эле врачтар да коркушат, риск кылбайт эле, көбүнчө учурда операция болушат да. Негизичи, а так бала кандай төрөлөт, 9 айга жеткенде, ошол төрөт үйүнө барганда обязательно жана консилиум болот, ошол жерде врач-акушер-гинекологдор ошонун баарын карап туруп рекомендация кылат. Ошого жараша. Ошол күнү чечилет да, кандай бала төрөлөт. Кандай жол менен төрөлөт? Кандай жол менен төрөлөт. Табигый жол менен төрөлгөн бала менен эко менен боюнда болгон баланын айырмачылыгы кандай да, жемде бир аз ден соолугу слабый болот деп айтат да, орусча айткандачы, же андай эмеспи? Бул жерде дагы мындай туура сөздөр да бар да. Мисалы эко жолу менен бойго бүткөн балдар көбүнчө учурда эрте төрөлөт, айына жетпей. Себеп дегенде многоплодный беременность деген болуп калат да, анан көп учурда ошол айына жетпей двойняшки, тройняшки төрөлүп калат. Ошон үчүн дагы мындай бир кичине риск коркунучтар бар да. А так биздин клиника эми мындай Кыргызстанда салыштырмалуу алсак, биздин клиника буюрса уже 7 жыл болуп иштеп атат. 7 жылдан бери бир да кардар келип айткан жок, менин баламда кандай бир отклонение бар деп. Негизи эко процедурасында эң жакшы, эң күчтүү уруктук, эркектин уруктугу, эң күчтүү жумуртка, эң жакшы жумуртка сапаты колдонулат да. Анан эми биздин балдар келип калат да, биздин эң улуу балабыз уже 6,5 жаш болуп калды да. Ата-энелери обычно мынтип айтышат, биздин бала эң акылдуу, сезими күчтүү, сезимталдуу. Бизди тим эле мындай окуп турат, кебетебизден деп неметишет да. Анан ал балдар эч айырмасы жок, жөнөкөй мындай табият жол менен болгон балдардан эч айырмасы жок. Ден соолугунда дагы, аң сезиминде да, кандай бир развитиясында дагы эч немеси жок. Эко менен төрөгөн айым да кийин төрөгөндөн кийин ден соолугуна эч кандай залакасы тийбейт же айтып угуп социалдык тармактардан же ушундай маалыматтарды окуп жүрөбүз, жана ракка алып келет экен депчи. Албетте, себеп дегенде эко процедурасында аял киши абдан мындай кыскача айтсам, мындай абдан гормональный стимуляция алган үчүн абдан мындай организми биртоп эле абдан өзгөрүп нагрузка алат да. Анан эгерде биз айткан рекомендацияларды туура аткарып, туура жазап, туура неметсе, албетте ал андай нагрузка деле мындай организмге залакасын келтирбейт. Эч кандай коркунуч жок, Коркунуч жок. Себептен мен айтып атпаймынбы, экого кирерде толтура анализдер тапшырат. Керек болсо толтура специалисттерге барат. Бир жолу эко болду, баласын төрөп алды, аман эсен. Анан экинчи жолу да эне болгусу келсе, эко жолу менен уруксатпы? Мисалы бул жерде эми жанагы ошол жубайлардын организмдеги проблемаларына жараша. Мисалы эгерде менин мисалы бир пациент, жаш эле келин,
трубасы жабыркап калган. Мисалы 2 жолу внематочный болуп, 2 трубасы болуп калган. Бир жолу эко заттык боюна бүттү. Экинчи жолу боюна бүтпөйт. Себеп дегенде трубалары болуп калганда жана көпүрө жок да, сперматозоид өтөйүн дейт, бирок жакынга өтүп андан ары чыга албайт. Ошон үчүн экинчи жолу дагы эко жатканга мажбур болот. А кээ бир учурларда кандай бир медицина тилинде идиопатическое бесплодие деп коет да. То есть аялы деле ден соолугу жакшы, күйөөсүнүн деле ден соолугу жакшы, бирок эмне себептер бойго бүтпөйт. Бүт баарын изилдеттик, баары жакшы, бирок бойго бүтпөйт. 5 жыл, 8 жыл жашап койду, бирок бойго бүтпөйт. Биз ага эко жасадык. Ал Кудай буйруп боюна бүтүп төрөп алды. Төрөп алгандан кийин 100дөн 5, 10, 15, 20%ке чейин анын ал аялдын шансы бар. Кийинки баланы табият жол менен бойго бүтүрүп немете алган. Экода мындай чектөөлөрү барбы? Ушул жаштан ушул жашка чейин эле деген. Албетте, себеп дегенде эми мындай табият жол менен караганда деле определенный возрастка чейин эле аялдар төрөй алат. Эми кийин уже төрөгөнгө немеси жок болуп калат. Себеп дегенде буга эмне тиешелүү? Буга жанагы гормондор тиешелүү. Эгерде биздин ошол жанагы медицина тилинде фертильность деп коет да, то есть способность к зачатию ребенка. То есть бойго бүткөнгө кандай бир мүмкүнчүлүгү. Анан албетте аякта деле чектөөлөрү бар. Мисалы 40 жашка чейин 20 жаштан 40 жашка чейин аял кишиден жумуртка чыгат деген бизде мүмкүнчүлүк бар дагы. Ошол гормональ стимуляция менен жумуртка алсак болот. 40 жаштан кийин уже каалайбызбы, каалабайбызбы аялдын жанагы ошол бойго бүтүрүү мүмкүнчүлүгү чектелип баштайт. Ошондуктан 40 жаштан кийин дагы өзүңүз билгендей жанагы мындай онкология ооруларга да биз жакыныраак болот экенбиз. Ошон үчүн 40 жаштан кийин биз абдан мындай чеберлеп, абдан карап, бүт жактан карап туруп, анан ошондон сунуштайбыз да. Эгерде организмде кандай бир проблема болбосо, бирок эми жашоо турмушта ар кандай эле болот да. 40 жашка чейин жаш келин, жаш кыз окуду, иштеди, чет мамлекетте чыкты, 40 жашта турмуш курду. Балалы болгонго немеси бар. Мүмкүнчүлүгү дагы бар, өзү дагы энелик немелери дагы бар дегенде, чынан 40 жаштан кийин уже башка технологиялар колдонгонго мүмкүнчүлүк бар. Эко менен төрөлгөн нарисе төрөлгөндөн кийин дагы врачтын көзөмөлүндө кайсы клиникадан төрөлсө ошол жерде көзөмөлдөө болобу? Мисалы эко жол менен бала төрөлдү, баары жакшы, дени сак. Алар да ошол роддомдон эле жашаган жерге эле жанагы ГСВ деп коет, группа семейный врач, ошол жака жолдоо берет, ал жерден папкасында историясында жазылып турат, что бала эко жол менен төрөлгөн деген. Ошол педиатр келе же семейный врач келе просто эсине тутуп алып эле өзүнүн көзөмөлүнө алыш керек. А так прививкалары, багуу маселеси, кандай бир уходовый маселелер эч айнымасы жок табият жолу менен төрөлгөн балдар менен. Бала айымдын ичи чоңоюп баштаганда мындай бир Кудайдан, анан врачтар дагы ошого себепкер. 100% эле эко жол менен баягы боюнда болуп баратканда мындай жашап кетеби же айрым учурда мындай кайгылуу да учурлар болобу? Кайгылуу учурлар да болот. Мисалы 19-20 жумадан кийин өспөй да калыш мүмкүн, ичинен жүрөгү токтоп калышы мүмкүн, же кандай бир давлениясы көтөрүлүп, дарыларга кандай бир таасир этпей, кээ бир учурларда ал кош бойлукту токтотконго да мажбур болушат да. Себеп дегенде баланын тону аял энеге терс мамиле кылып, баланы өстүрбөй, давлениясын көтөрүлүп, ошондой кандай бир ооруга деп алып келиши мүмкүн да. Мисалы преэклампсия деп коет да. Бул эң коркунучтуу нерсе акушерстводо. Ошого да алып келген күндөрү да болот. Анан эң жаш жана эң пациент улгайган десек болобу же эң мындай улуу пациент? Биздин клиниканын онколайф клиниканын статистикасын алсак, эң жаш пациент 19 жашта кош бойлуу болуп өз жергесине учуп кетти. Эң мындай улгайган пациент десек 52 жаштагы эжеке болду. Биринчи баласы болдубу? Биринчи баласы 3 эмбрион отургуздук элек, бир уул, бир кыз бир уул, бир кыз болуп боюна бүттү. Ошолор эгиз болобу же двойняшки деп коет го? Двойняшки деп калат. Эко жол менен балалуу болгусу келгендер көбөйүп атабы? Бул ушул нерсени маалыматты билген үчүнбү же тукумсуздук көбөйүп атабы? Ошол кандай болот? Мисалы эми Кыргызстанды алсак статистиканы, тукумсуздук деген диагноз менен
эгерде 100% жубайларды алсак, ошонун 40% ошол диагнозго тилекке каршы чалыгып атат. Негедир кандай бир изилдөө жүрө элек. Бирок ошондой диагноз азыр коюлганы көп эле учурда болуп атат. Бул жерде азыр дагы мисалы мурда аялга ошол диагноз коюлса, азыр эми эркектерге коюлуп атат ал диагнозчу. Эркектин уруктугунда проблема бар. Көбүнчө учурда азыр азоспермия деп коет да, ошол уруктук жанагы жидкость чыгат, а бирок ошол немесинин ичинде уруктук жок болгон маселелер көп болуп атат. Варикоцели деген диагноз көп коюлуп атат. Варикоцели койгондо дагы аны туура дарылаш керек. Убагында дарылаш керек. Себептен ошол варикоцели эркектердин прямой жана уруктугуна залалсыз. Баасын айталы, ар клиникада ар кандай деңиз, Кыргызстанда сиздер эле эмес башка клиникалар деле жасайт да. Бизден тышкары 5 клиника бар Кыргызстанда. Кыргызстандагы биздин профессор 2 клиникасы бар. Биз Түрк клиникасы Онколайф ачылганыбызга 7 жыл болду. Биздин эң алгачкы биздин устатыбыз, биздин ошо үйрөткөн профессорубуз Жихангир Чакыжы. Анын тажрыйбасы 25 жылдан бери уже 25 жылдан бери Түркияда жасап атат. Бул жерде 7 жылдан бери ушул жумуш менен алектенип атат. Баасы жөнүндө айталы. Баасы жөнүндө эми мындай эгерде жалпы алсак, негизи мисалы эко процедурасы өнүккөн мамлекеттерде 3 эсе 4 эсе кымбат. Биздин Кыргызстанда эми мен айта албайм кымбат же арзан деп, бул эми ар кимдин өз жөнтөгүнө жараша балким неметилет да. Анан эми биз деле машина деле алып атабыз, туурабы? Кымбат кийим деле сатып кийип атабыз. Эми ага караганда эми баланы кучактап өзүн кысканга бул баа жеткис болуш керек деп ойлойм да. Муну эми я затрудняюсь ответить на этот вопрос. 10 000 долларга чейин жадан кымбат. Жок, 10 000 долларга жетпейт. Бул эми биздин жумуш где-то бир 3 000 долларга чейин жетет. Калгандарынын өзүнүн анализдери, лечениясы, кандай бир эми ашып кетсе бир 4 000ге чыгат. Андай же ушун менен өзүңүздүн да толуктай турчу маалыматтарыңыз болсо, айымдарга кеңешиңиз болсо, кайрылууңуз болсо айтсаңыз болот. Айымдарга не деп айтат элем? Эми күйөөгө чыккандан кийин 1 жылдан бери күйөөңүз менен кандай бир сактанбай, боюңузга бүтпөсө, анда ошол врач жекеле Онколайф клиникасы менен любой клиника кайрылып маалымат алганга туура келет да. Себеп дегенде 1 жылдан бери бойго бүтпөсө, анда бир кандай жерде бир проблема бар. Проблема бар. Өзүңөргө эч качан кайдыгер мамиле кылбагыла. Кандай бир проблема болсо, обязательно докторго кайрылгыла. Көп учурда аялдар мисалы аласынан жагымсыздык жыт келет, кандай бир суюктук келет, кандай бир оору пайда болот, белде болобу, ичинин астында болобу, кандай ошолорду көп учурда эле мындай көңүл бурбай эле таштап коюшат да. Анан ал ошол жанагы хронический воспаление деп коет медицина тилинде, ал ошол хронический воспаление кийин ошол жанагы түтүкчөгө дагы таасир этет, маточный трубаларга, жатынын өзүнө таасир этет и өзүнүн залакасын алып келет. Эгерде 14 жаштагы, 16 жаштагы кыздагы, өспүрүм кызда этек кири ай сайын келбей кандай бир кыжаат болсо, аны дагы оңдош керек. Себеп дегенде ал дагы ошол жанагы нарушение менструального цикла, кийин дагы өспүрүмдөн кийин дагы ошол жаш кезинде дагы көп жанагы гормональ нарушение алып келип, жана бойго бүтүрбөгөн маселесин дагы жаратат. Анда ушуну менен жыйынтыктайбыз. Мага кезде сизге чоң рахмат. Болочоктогу ата-энелер үчүн пайдалуу маалымат болду деп биз ишенебиз. Ата-эне болуш үчүн, мындай эне болуш үчүн айтып коюшат экен, табигый жол менен төрөбөстөн багып алса деле болот, же жүрөк менен эне ата-эне болсо болот, же болбосо ушундай жасалма уруктандыруу жол менен дагы ата-эне статусуна ээ болсо болот. Ар кимдин өзүнүн тандоосу, өзүнүн чечими, биз эч кимди мындай мажбурлабайбыз. Суроо кеңештериңиздер болсо комментарийге калтырсаңыздар болот. Кийинки эфирге чейин саламатта туруңуздар.